Assalamu алейкум кыргыз элим жана эр жүрөк Баткен эли. Мен бир маалымат уктум. Угуп алып жаным кейди. Бирок ишенбедим. Аргасыздан бул маалыматты тастыктоо иретинде досторума чалдым. Бул маалыматты тилекке каршы ачык даана айтып өттү. Кандай маалымат болду экен деп ойлоп жатсаңыз, бул чек ара. Мындайча айтканда Аксай жергесине. Аксай жергесинде биздин адырларыбызды, тоолорубузду тажик туугандар солдаттар менен келип гредерлер менен сүрдүрүп жатыптыр. Биз эмне кылдык? Кудум. Ушинтип карап отура бердик. Бир эч кандай майнап болбоду. Мен бул маалыматты өкмөт башчыдан, губернатордон, жогорку кеңештен, тийиштүү органдардан, жергиликтүү кеңештен күткөнмүн. Бир кайрылуу болобу же бир тастыктоо иретинде бир нерсе. Тилекке каршы эч кандай майнап чыккан жок да. Айтайын дегеним, кайдыгер карабайлычы. Биздин жер го, ата бабаларыбыз ал жерден канчалаган душмандар менен кырылышып атып алган го. Ушул жерде бир мисал келтирип өтөйүн. Телефонубуздун экраны сынып калса, бирөөлөрдөн акча таап же досторубуздан карыз алып телефонубузду дароо оңдото калабыз го. Телефонубуз сынып калса, жашообуз токтоп калат го. Неге кыргызыбыздын өзүбүздүн бейиштей болгон мекенибиздин жерлери кетип атса, кайдыгер карайбыз. Ушул жерден 4-5 октябрдагы революция дейбизби, төңкөрүш дейбизби, митинг дейбизби, кандай болбосун десек дейли, мен ошол жердеги Жети область биримдигине, анан кыргыздын желегине желбиреткен спортчу байкелерибиз жүргөн. Ушул жерден мен кайрылып өтөйүн. Жети область биримдиги жана кыргыздын желегин дүйнөгө желбиреткен спортчу байкелерибиз келгиле, биригип Аксай жергесине барайлы. 4-5 октябрда күнү түн жүрдүк го, биз дагы ошол жакта жүрөлү, Аксайда. Биз барганда Аксай эли бизден күч кубат алсын, энергия алсын, артыбызда гилейген кыргыз элдери бар экен деп ойлосун, күч кубат берели, дем берели барып. Неге колубуздан келбесин? Келет. Бир гана ошол жерде жашап аткан жашоочуларга керекпи? Анан ушул жерден Баткен элине кайрылып өтөм. Кечеки шайлоолордо, президенттик шайлоолорго, жогорку кеңештик шайлоолорго, стадиондорго жана башка жерлерге элдер батпай келди го. Баткенде батпай кетти стадионго. Келгиле, Баткен эл өзүбүздүн Аксай жерибиз го. Ошол жерге стадионго батпагандай барып артына туруп берели. Аксай эли ойлосун. Биздин артыбызда кыргыз эли Баткендин эли бар экен деп. Болгону Аксайда 2,5 миң эл жашайт. Биз артына барып туруп берели. Айтайын дегеним, биздин колубуздан келет, аткаралы. Чындыгындачы. Карап телефонду артынан кыйын киши болбой. Аксай десе уруша берет, ар дайымкыдай урушту ушулар баштайт деп. Алар баштайбы, биз баштайбызбы? Кудай сактасын уруштан. Бирок биз жардам беришибиз керек. Ал биздин жерлер.